Erkek kişi kayın jurtuna barganda kança saat je bolbosо kança күн жүргөнгө болот. Je bolbosо күч күйөө деген сөздү биздин исламда кандай көрөт, кененирээк түшүндүрүп коюңузчу. Күч күйөө исламда айтылынбайт, күч күйөө деген сөз жок. Аял үйүнө барып жашаган. Эгерде жалгыз кыз болуп калып, ошол апасын караш керек болсо, аякка барып жашаган болсо зыян деле тийбейт. Эч кандай анда проблемасы жок. Бирок адатта аялдары баккан күйөөлөр үйдө экинчи планда калып калат да. Экинчи планда, эгерде аял тыйын таап келсе, аялдын үйү болуп калса, аялдар каалаган убакта үйдөн эркекти көчөгө кууп чыгышы мүмкүн, кайра киргизип алып, кайра чыгара бере турган болсо, эркек кожоюн болбой калат да, үй бүлөдө жанагы стабилдүүлүк орнобой калат. Үйдөгү кыздар дагы, балдар дагы туура эмес тарбия алып, ошол себептен эркектин үйүндө болуп, эркектин тарбиясында болуп, эркек таап келгенди жегенде гана бардык ордуна келет. Тыйын тапсаң дагы, күйөөң астыга кое турган болсоң, келечектеги балдарыңа, кыздарыңа жакшы үй бүлөнү тартуулаган болосуң иншалла.